Жараткан Алла Таалага чексиз алкыш муктулдар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам дуаларды айтабыз. Эми биз матынга киришебиз. Корутунду дегенде. Киришүүдөн бүттүк көрсө, киришүүдө кача 4-5 саат калып калдыбы? Китеп негиз китепке эми киришебиз. Алла буйрса, Алланын жардамы менен Алла элиңизге береке берсин, пайдалуу болсун. Эми шарият соода саттыгынын мамилелери, коомдук мамиле. Биринчиден соода саттыктан баштады. Китабул бою, китабул бай. Ибадатта эмнеден баштайт? Дараттан баштайт. Анан намаздан. Эми биз аябай кыракы, баамчыл адам болушубуз керек да. Ушулардын баарына эмне себептен болот деп Абу Ханифа айтты го. Эмне себептен, эмне себептен. Эмне себептен соода саттыктан башталды ушу китепте. Мухаммад Шейбани эмне себептен баштады деп ойлойсуңар? Себеби күнүмдүк жашоодо адам эң көп дуушар болот турган нерсе ушул да. Азамат. Постоянно мамиле. Ибадатты биринчи койду. Ибадат дарат көп алат. Намаз эле албайсың, Куран окуган эле аласың. Туурабы? Ооба. Бул жерде ижараттарды, кепилдиктер, кепил болосуң болбойсуңбу? Акча алмаштыруу. Долларың болсо акча алмаштырбайсың, банкка барбайсың деле. Соода саттык күндө кайталанып турат. Ушундан башташыбыз керек. Ар бир сүйлөм азыр эреже. Эрежеде кыска нуска жазылган бир сөз эле бир 10-15 бет жазсаң болот. Бир сөз. Артында эмне деп жатат. Таң атпай эле чалып соода кылдык азыр. Мынча сом болот экен, 5 сом дейт, макул, алып келе беребиз. Ошол нерселерге да көңүл буруп кетебиз. Туурабы? Кыракылык деген ошо да. Эмнеден айтат? Буну эмнеге айтты? Неге биринчи койду деген. Эмнеге биринчи койду? Ошон үчүн алымдар ошон үчүн айырмаланып турган да, фукахалар, факих илимдери алымдарычы. Харун Рашиддагы аялы Зубайдабы. Казан аяк кабышат дегендей неме дейт го, бүгүн сен менин мамлекетимде түнөсөң, сен талаксың дейт. Муслиман мамлекети да, туурабы? Чыгып кете албайт. Границадан өтүп кетишчи. Убакыт тар. Анан казыларды чакырып туруп, ошентип динденип айтып койдум, фатва бергиле, бир чечим таап бергиле. Ошонун фатвасын Абу Юсуф таап берет, ошондон кийин анан казылардын казысы болуп дайындалат дейт го, китептерде келет. Кандай чечим чыгарып берген? Мечитке кирдик. Мечит Алланын үйүндө. Алланын. Алар сен өкүмдү берет деген. Карабайсың канчалык. Ушу китептерден болот да. Баштадык, ким окуйт бүгүн? Иншаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Al-bay'u yanaqidu bil-ijabi wal-qabul. Соода бул байланат ушундай сунуш менен, кабыл алуу менен. Эми бул биринчи эреже. Туурабы? Биринчи эреже бул кыяс деп коебуз. Кыяс дегенде берки усулдагы кыяс түшүнбөйбүз. Усулда 4 далилибиз бар. Курандан алабыз, хадистен алабыз, ижма, сахабалардын баарын айткан сөзүнөн, анан кыяс. Кыяс деген салыштыруу, аналог. Бул жерде жок өкүм болсо, бул үчөөнүн бирөөсүнөн алабыз, окшоштуруп турупчу. Ал кыяс башка кыяс. Бул жерде кыяс такыр башка. Бул жерде кыяс жалпы бир эреже. Жалпы эреже. Эми соода сунуштоо жана кабыл алуу менен түзүлөт деп. Жанакта. Бул жерде соода саттык бейде да. Бул аныктамабы, же аныктама эмеспи? Биринчи эреже. Бул өкүм окулабы?
негизги шарттардан эмеспи? А? Шарттардан. Бул аныктама эмес, а? Анықтама емес та. Жок, сооданын анықтамасы Мубадалатул мал бил мал, алмаштыруу. Анын баарын чайнап жазып отура берейин деп атат да, жаш балдарга эмес. Бул акылдуу адамдарга деп атат. Аны өзүңөр таап алып атат. Ал бай болсо бир буюмду бир буюмга алмаштыруу. Аны өзүбүз чыгарабыз. Бул жерде матыңаны жазган жок. Ал бай деп турады, янакы билежеп ал кабыл деди. Сунуштоо менен кабыл алуу менен түзүлөт деди соода. Бирок соода деген эмне дегенди биз өзүбүз билишибиз керек. Өз билиш керек, буга чейин. Буга чейин мектепте да. Башка бир малды башка бир мал менен алмаштыруу. Бир буюмду бир буюмга алмаштыруу. Биздин шариятта аныктамасы соода сатык эмне дегенде бир буюмду бир буюмга алмаштыруу. Расыл каралат. Эми сунуштоо менен кабыл алуу. Сунуштоо деген эмне? Сунуштоо деген китеп боюнча келсек, ким кайсынысы, мисалы, сатып алуучу же сатуучу тараптан, кимси тараптан ижап. Ошол ижап деген ошол кимси тараптан биринчи сөз айтылса, ошонку сунуштоо болот да. Келип эле канча дейсиң да. Ушул сөз уже сунуштоо да. Ижап болуп калды же. Канча бул? Сунуштоо ижапты аужаба. Өзүн өзү бир милдет менен милдеттетип алуу. Мурун андай милдетиң жок эле. Мына китебим аласыңбы? Дедим. Кимси тараптан сен алам десең эле, уже болду. Туурабы? Кайра кайта албайм. Өзүм милдеттендирип алдым. Милдеттендирип алдым. Түшүндүңбү? Бизде ал ижап ошо сунуштоо соодагерден болобу, сатып аткан кишиден, же алып аткан кишиден айырмасы жок. Айырмасы жок. Киминен биринчи чыкса, ижап боло берет. ошол сунуштуу болот. Кими биринчи сунуштаса. Башка мазхабтарда сатуучунуку сунуштуу болот, алуучунуку болсо кабыл алуу болот. Ушу менен ажыратыш керек. Түшүндүңбү? Мунаны сатпайсыңбы деп мен сатуучу болот да, биринчи мен айттым, көрдүңбү? Сунуштуу. Китебиңди сатасыңбы? Десемчи. Ооба сатам десе, түзүлөт уже. Акытчы. Ошондо ижап кабыл, сунуштоо менен кабылды дагы биз бир сөзгө айландырабыз да. Ханафилар кысканы жакшы көрөт деди го. Анча көп сөздү каалабайбыз. Кыска эсте калсын депчи. Аны сыйга дейт. Сыйганы ойлой жүрөсүң, кетен окуп турабы? Сунуштоо менен кабыл алууну экөөнү бириктирип эле сыйга деп койду. Сыйга. Бардыгы эле сыйга дейт. Кыргыз немелерди окугандар, сыйганын кыргызчасы кандай болот? Орусчада бир форма болот да. Тараза деген. Сыйга. Сунуштоо дагы кабылдоону каптап алыш керек, өзүнө камтып алыш керек, Договор жагында. Именно содага келсекпи? Молодец. Макулдашуу да. Макулдашуу. Сүйлөшүү. Договор. Турун, сүйлөшүү. Сүйлөшүү менен соода келишим түзүлөт деп коесуң да. Түшүндүңбү? Макулдашуу экен да. Сүйлөшүү, макулдашуу. Сүйлөшүү. Канча сатасың, алам бул деп сүйлөшүү. Түшүндүңбү? Сыйганы. Сүйлөшүүдө эле башка сактап калсак, рукн да бул. Рукн деген эме? Бул негиз. Баардык нерсе бир негизде курабыз. Үйдүн фундаменти, дубалы, крышаш ушу негиз. Ушу үчөөнүн бирөөсү болбосо, үй болбойт. Сооданда сүйлөшүү болбосо, тузлар. Туурабы? Ошон үчүн жарактуу соода дейбиз. Жарактуу соодада ошо рукундары, ошо негиздери болот. Негиздери сүйлөшүү. Сүйлөшүү болсо болду. Шарттары да туура болуш керек. Туурабы? Шарттарына эки киши акылга жеткен, балагатка жеткен баардыгы болуш керек. Туурабы? Анан кийин саттым, алдым деген сүйлөшүүсү өтүш керек. Үчүнчүсү эмне болот? Ошол сатып алынып аткан нерсе, буюм. Буюм. Шарият белгилеген буюм болуш керек. Баасы болуш керек. Баасы болуш керек, адал болуш керек дегендейчи. Туурабы? Себеби мусулмандын немесинде чочко, арак сатып алып сатканы болбойт. Эми ошол рукун деп негиз дедик, негиздери туура болуп, шарттары туура эмес болуп калса, фасид. Бузулган келишим дейбиз, Оңдош керек буну. Буну оңдоп койсок болот. Ушул неме бузулган келишим менен биз өзгөчөлөнөбүз.
башка маскаптарда. Башка маскаптарда жок. Жок мында. Жараттуу, жараксыз эле. Экили жол мында. Экили жок. Жараксыз деп сразу чарп Жолдо салышат. сурап кереги жок. Бизде бузулганы бар да. Бузулган. Ушу бузулган менен унутуп кеткенбиз. Чечим чыгарып бергенбиз. Бузулган кандай? Мисалы, бул машина сатса, кенжеге, туурабы? Рассрочкага. Рассрочка. $15,000 сатты. 15 айга. $1000. Туурабы? Экөө тең. Сатуучу дагы, сатып алуучу дагы балагатка жеткен, акылга жеткен бардыгы. Бул сатам деди, бул алам деди. Келишим туура. Машина мусулманга адалбы? Адал. Бардык жагы туура болдубу? Туурабы? Негиздери, рукундар туп тура. Туура. Анан бул бир шарт койду. Айдын бир айында төлөй албасаң, ушунча пайыз төлөп бересиң деди. Кошуп койду. Кечиксе. Бир ай кечигип алсаң эле ушунча акча кошобун дейт. Кошуп бересиң. Бул эми ушу шарттарында бир туура эмес сүткордук неме кирип калды. Бузук. Келишимди бузуп атат ошо эрчи. Келишимди бузуп атат. Ошондо бул соданы буза алат. Алуучу бузат. Ошо шартты эле алып койсок, оңдоп кетебиз. Оңдоп кетебиз. Ошон үчүн милдеттүү эмес деп да бөлүнөт. Келишимчи. Лазим, гайры лазим деп коебузго. Милдеттүү эмес. Адал, мына китеп адал, 1000 сом саттым, 1000 сом алдым, болду. Экөөдүн келишим түздү, буну буза албайбыз. Ал эми фасидти буза алабыз. Макрух, жагымсыз да келишим бар, сода туурабы? Ал эме жума күнү. Сода кылыш туурабы? Ошол жерде китеп сатып жаткан магазиндин жанында. Биякта минбарга чыкты имам. Болду, анын содасында күнү болот. Бирок баардыгы туура ал жердечи. Негиздери да шарттары да баары туура. Бирок күнү болот атат. Себеби намазга шашылууга деген. Ал жерде жанагы экинчи азан айтылгандабы? Азан айтып, имам минбарга чыкканда эле баштап. Минбарда чыкканда азан. Фасау ила зикрилла деп ошо. Эми сода сунуштоо менен кабыл менен түзүлөт дедик, туурабы? وهذا لا شبهة فيه وعليه إجماع الناس дейт. Эми ушул эч бир шек күмөнсүз дейт. Шек күмөн жок бул нерседе. Бул инсандардын арасында. Ошол. إذا كان باللفظ الماضي. Алим качанда ошол сөз өткөн чакта боло турган болсо, لأن اللفظ المستقبل عدة дейт. Эми إذا كان باللفظ الماضي өткөн чакта дейт, а? Өткөн чакта болбосо эмне болот? Убада болгон сыяктуу үчүн дейт. Сатам. Байланбай калат да сода. Байланбай калат. Түзүлүп калабы? Түзүлбөй калат. Негизги эреже ошондой да. Өткөн чакта болуш керек. Тугашташ болбош үчүн. Аны өрфтө болсо кете берет. Биз бул немелерди окуганда да, эрежелерди окуганда аябай ой жүгүртүп окутуш керек дедик башында эле. Бул жерде мисал катары айтат. Мисал катары. Бул жерде мисалы Касание айткан бадаяда туурабы? Же сөз менен болот, же фейл менен болот, же кыймыл аракет менен болот. Аз кыймыл аракет менен да. Туурабы? Мен магазинге киресиң, алып туруп эле акчаны бересиң, сүйлөшпөйдүң. Саттым, алдым деп. Арага толуп салып туруп, ар бирин саттым, алдым деп отурса, болбойт да. Бул жерде мисал эле алып келип атабыз. Негизи максат иш болобу, сөз болобу, ошол нерсенин чыныгы ишке ашуусуна көрсөтүш керек. لأن اللفظ المستقبل عدة дегенден кийин ошол убада кылган идатын. Ошол сөз келер чакта мында убада кылган сыяктуу болуп калат дейт, Эми алам, сенен сатып алам. Эйл ошондо сатам дегендей болуп аттатырга керек болду. وكان القياس قياستا дейт. أن لا ينعقد نكاح أيضا إلا باللفظين الماضيين дейт. Негизи кыяс боюнча бул никеде деле дейт. Бул өткөн чак менен ошол сөздөр менен байланыш керек эле дейт. Бул кайсы кыяста айтат? Ошол никеге байланыштырып атат го. негизи жанагындай сөз. кыяс бар го. Негизи эреже. Эрежени айтат. Кыяс деген биздин мындай бир жол. Ушул жол менен басышыбыз керек. Истисам болуп кичине бияка чыгып, кайра кирип турабыз, чыгып, кайра кирип турабыз.
эрежеге каршы келип калат. Исключение деп коет. Правилар бар, исключение. Бир исключение чыгып турат да. Бир исключениени улап кете бербейбиз. Кете берсек ал башка жол болуп кетет. Буга карама каршы. Да чатына түз жол четине обочина куруп турат экен. Бирок истихсанан жайыз экен биллафзойн ошол сөз менен эгер көңүл калганда экөөнүн сөзүн алганда ошо келечектеги сөзүн көңүл калганда истихсанан жайыз экен. Эми бул жерде соода сатта өткөн чак неме никеде болсо учур чак, келер чактар эле кирсе боло берет деп атышат да. Исключение кылып никеде болот деп. Эми айырмачылыктары. لأن النكاح لا يحضره المسومة بخلاف البيع. Анткени бул никеде لا يحضره келбейт деп атат мындай. Болбойт деп атат ошо. Сооданын каршысында болбойт деп атат. Бул жерде никах смысл болот, иннан ээси болот, баяндоочуда максуд болот, бир баяндоочу кошсок болот. Мусамаха деп турабы? Нике болсо бири-бирин кечиримдүү ал жерде. Бул жерде содалаш болот. Содадачы? Сода талашат уже. Бер, ал депчи. Ошон үчүн так болбосо кыйын. Нар жакта кудалар бири-биринен көз неме алып жумуп кое беришет. Мусамаха болот. Тил табышат да бир немеге келишет. Компромисскечи. Бул жерде компромиске келиш кыйын. Кармашып тура берет. Ошон үчүн өткөн чакта так саттым дедим го, саттым. Болду депчи. Ошо содада болбойт экен да демек. Канчага десе сатам деп койгондон кармашып тура берет. Канча эми деп алган. الفرق الآخر أن قوله بيعني десе мисалы. Эми муну айырмачылыгын деп айтып атат. بيعني أمر بالبيع توكيل به. Ошол мен саттым десе, бир буйрук берсе, ошол ортомчу болуу менен, тавкил болуу жолу менен. Вал вахиду ла яли тарафил aqdul bay'. Тарафай aqdul bay'. Эми ошол бир тарап келбесе деле дейт, ошол соода келишим да. Соодада бир адам эки тарапты ээлей албайт. Ээлей албайт. Мен мынаны саттым, өзүң алдым деп өзүң сатсаң болбойт. Бул такыр болбогон нерсе, туурабы? Бир киши эки тарапка тең ээ боло албайт. Профайл акт. Саттым деп алдым десең бул эмне дейт? Эч кандай өкүм жүрбөйт, башка туурабы? Саттым алдым. Өзүң менен спорлошуп кетсең казын айтсаң деген. Ихтилаф хукук бул жакта акылар карама-каршы келип калат дейт. Каулу ошондой эле завуйжини айдон амрун тавкилим. Мен сени Нике менен салыштырып атат, деме? Эми нике менен салыштырып атат да. Бул жерде саттым алдында бир киши, бул жерде кызыңызга үйлөнөйүн деп бардым. Мен үйлөп коюңчу кызыңызга деп. Туурабы? Бул деле буйрук, сураныч, тавкил, маны өкүл болуп атасың. Өкүл болуп атасың. Атасы эмне дейт? Лакин вахиду яли тарафай aqdun nikah. Эми бул жерде бирөө келсе деле ошол нике келишим байланат дейт. Ошол киши өзү эле кыздын атасы эле өзү чечип коет. Чечип кое берет. Туурабы? Сайда кала завгочтук. Сени мейли үйлөдүм десе, كأنه أتى بالشرطين جميعا. Анткени бул жерде ошол эки шарттын бирөөсү чогулуп атат деп атат да. Жок, эки шарттын чогулуп атат дейт. эки шарт. Кайсы эки шарт? Эки шарт. Лафсил маалды менен неме болуп? Дагы кимде кандай? Ижаб кабыл. Ижаб кабыл, Ижаб менен кабыл. Туурабы? Бул болсо сунуштап атат, ал кабыл болот. Экөө бир топтолду, бир адам эле эки нерсени чечип койду. Соодадан чече албайт. Ошол чогулду дейт. Фафтарако Эмне ушу маселе эки маселе башка бөлүнүп кеткен. Эки башка экен мисал жерден чыкты. Содада башка экен, никеде башка экен. Никеде учурчак, келер чак менен сүйлөсө болот. Немеде сүйлөбөйт да. Содада турп өткөн. Бирок бул жерде урп адат каралат. Сатам десе, мен алам десе, алам дейт. Болду, кете берет сода. Мага деме өткөн чакта эмес болчу. Алдым, саттым деген эмес. Жанагы майзаттарда келгенде жанагы урф адатта эмне нерсе мындай тахаккукка, ээликке эмне нерсе далатса, ошол нерселер кете берет. Ээликке далаткан нерсенин баары сатууга, алууга далаткан неме кылган сөздөрдүн баардыгы. Ушул жерден айырмаланды. Бул жерде Шафи радиаллаху анху алхакул бай'у бин никах дейт. Алхака бай'у бин никах. Бай'a бин никах вал фарқу ма закарна. Эми Шафи радиаллаху анху бул жерден ошо нике менен сооданы мындай жабыштырат дейт.
Жок, бирдей кылып койдук. Бирдей кылып Биз койдук. экиге бөлүп койдук. Бул Шафи бирдей кылып койду. Бирок бул сөз алсыз эле. Алсыз. Анан эми муну биз айтып өттүк дейт. Шафи мазхабы менен ошондой Малик мазхабтар менен ошентип неме кылабыз. Фикх китептерин ошентип окуйбуз. Себеби алардын алсыз сөзүн алып келебиз. Биздин күчтүү сөзгө экөөнү далилат кылып туруп коюп беребиз. Себеби окуучулар өздүкүнүн күчтүү экенин салыштырганда жакшы таанылат, жакшы билет го, эсинде калсын деп. Алар да биздин алсыз сөздөрдү алышат. Бирок Шафи мындай сөз айтпаса деле керек. Акыркы сөздөрү бул эмес дейм. Күчтүү сөздөр эмес, алсыз сөздөр болушу мүмкүн. Бул мисалдар жөн жанагындай биз тараптагы студенттер эстеп калыш үчүн экен да. Сабак жакшы өздөштүрүш үчүн. Алар деле ошондой болот, биз деле ошондой болобуз. Жакшы шейгем, Хияр мажлис бул. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار. Эми эки тарап бир нерсеге келишсе деп атат. Бирөө өзүнө моюнуна алды жанатип, мен сатасыңбы депчи. Же мен сатам деди. Тиги макул деди, келишти. Фалахору бил хияр, экинчи тарап ошону кабыл аламбы же албайм дегенге ыктыяр бар. Инша кабила фил маджлис ва инша раддаху. Кааласа ошол жерден ал кабыл кылат, макул алам дейт. Кааласа жок албайм дейт. Бул эми уже сүйлөшүү отурум болот. Отурум. Сүйлөшүү жүрүп баштады. Жүрүп атат. Сүйлөшүүдө 5 жооп болушу мүмкүн, кабыл алышы мүмкүн. Китепти сатам дедиң, алам деди. Экинчи сразу эле бунун антоними албайм деди. Мен сатам дедим, сен алам дегичекти мен сатпай калдым десем болот. Сен айткычак. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү сен теманы башкага буруп жүрсөң, Буруп жүрөт. Сатам сага десем, сен болсо жакшы китеп экен, бул жакшы экен, бияны карап турган. Иштериңиз кандай? Деп башка кабарга сөздү буруп кеттиң уже. Бузулду. Сунушта уже болбойт. Акыркысы болсо эки жака кетебиз, Кетебиз. Жумуштар менен туруп кеттик. Шафи болсо ошо кеткенде абдан денелер бөлүнүп кетти. Ошондо гана мажлис аяктады. Экөөңү сүйлөшүп алып 5 саат бир жерде отурсаңар, аягында деле 5 сааттан кийин албайм деп койсо, аларда дурус болот. Биз 2013-жылы деле жана сөздү башка жака буруп койсоң уже бүткөн. Сөз бурусса эле бузулат биздечи. Албайм деген сөздө. لأنه لا ولاية لأحدهما على صاحبه. Бирөө башка бирөөнүн үстүндө өкүм жүргүзө албайт. Ыктыяр бербесек деп атат. فلو لزمه البيع من غير قبول أدى إلى الضرر. Эгер ошондо деле ортодо соода болду дей турган болсо, канда тигинин акысына кирип кетебиз да, зыянга алып барат да. Ал Бул жерде экинчи тарап кабыл кылбай эле соода байланды деп айта турган болсо, анын акысына кирип ыраазылыгы жок эле, кабыл албай туруп эле, кабылдоо болбой туруп эле, келишим түзүлдү десек, анда зыян барат. Тиге жөнүндө жүктөп коебуз. Кайсы эреже жатат? Өзгөчөлүктөрдү да айтып өттүк, Ыраазылык таралды жок. ыраазылык жок да. Ыраазылык керек да. Аны мажбурлап койгон болобуз. Мажбур. Сата аласыңбы деп туруп эле алдырып койдук да. Ал кабыл албайм деп элечи. Ыраазылык жок. وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. Негизги эрежени айтып атам, эми экөөнүн кайсы бириси туруп кетсе ордунан, ошол жерден анда ошол соода бүттү дейт. Ошо туруп кетти, калма, туруп кетти деген сөздү биз мына тилдик маанисин албайбыз. Албайбыз. Ага, разы болбоду дегенди коебуз. Разы болбойт. Сен жазалы, разы болбоду. Разы болбоду. Сөздү башкага буруп кетти, аны алгысы келбеди, анын каалоосу жок. Ошондо сунуштоодон мурун Сунушто бир кабыл алуучуга жакпады да. Ооба. Көңүлүнө туура келбесе, онда берки сунушто бузулду. Жарыксыз болуп калды. бул сунуштоого чейин болуш керек бул иш. Сунуштоо чейин. Сунуштоого чейин дегенде ошо сунушту четке кага турган кыймыл аракет сөздөрдү сүйлөп жиберсе, анда жана сунушту жокко чыгат да, соода иши жок деген сөз болуп калат. Теманы өзгөртүлсө, болду, ал албай турган эмесин билдирген болот. Анан кийин алам десе, ал жаңы сунушту болуп калат. Жаңы. Башка сөздөрдү сүйлөп туруп койчу. Баягы сатам деп аттың эле алайын десе,
берки сатам деп кайра ал кабылдаш керек. Тескерisi болып қалады. Тескерisi болуп калат. Жо болду мен уже сатпай калдым деп Сатпай калам сен көңүлүң башына эле болбой калды деп койсо болот ал. لأنه خيار تمليك فيقف على المجلس كما في المخيرة. Тамилик деген сөз дагы бул кабул деген сөзгө үстүнө жазып алсаңар болот. Кабул, хияру кабул. خيار قبول. Биздин алдындар ошо башка сөз менен жазган негизги сөз ал жерде максатты таба алгыла. Деп Ошон үчүн илимдүү немелер эле таба алат аны. Кыракылар эле. Бардыгы эле биздин илим менен ойношо бербесин. Депчи. Көрүнгөн келип Көрүнгөн келип, неме кыла бересин, дин жөнүндө сүйлөй бересин депчи. Себеби дегенде ошол кабыл кылыштагы ыктыяр беребиз. فيقف على المجلس كما في المخيرة. Анан ошол кабыл кылыш ошол орунда болот. Кандай эле бул жанагы амруки биядики деген сыяктуу да, аялга. Сен ишиң өзүң кааласаң талак кыл, кааласаң жок десе, аял ошол жерден айтыш керек да. Же баш тартыш керек, сөздү буруш керек, теманы буруп. Уже башка областка кирип айтып атат бизге. Салыштырып. Талак маселеси. Талак маселесине өтүп кетти. Салыштырып бербедик бул жердечи. Эгерде аялы күйөөсүн настроениясын, давлениесин жакшы көтөрсө, ал айтат, өзүң ишиң өзүңдө. Өзүң талак бербер, мен сага ыктыяр бердим ушу талак айтканыңа десе, аялы болсо эмне тамак жейсиз десе, ошо малда. Туурабы? Эмне тамак кылайын десе, уже бүттү. Баягы ыктыяр жок. Тамак жасап атып жедин келип кетип, эмне баягы ыктыярым мага бердиң эле десе, ал жарабайт. Жарабайт. Мен өзүмө талак бердим десе дагычы. Биринчи учур эске алынат экен да. Ошо сразу айтыш керек да. Мубашир бизге сразу. Болду, кеттим десе кетип калат экен ошо. Сөз мен өзүмө талак бердим, кеттим десе кетип калат. Анан сөздү башкага буруп кетсе, жениңизди келтирбеңизчи деп койсо эле, Яразанит талака. Талактан кайтуу. Бул жерде да ошондой болот. Бул жерде ошондо жана соданы кабыл алуу, мажлиске отурган жерге көз каранды болуп калат. Көз каранды. Буну аласызбы десе, мен башка сөз сүйлөп койсом болду. Албайм деген Бир сөз. сунушта уже жараксыз болуп калат. وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن المجلس. Пайгамбарыбыздын да хадиси ушул мааниге келет. Эки соодалашкан адам ыктыярдуу экөө ошол ажырап кеткиче ошол жерден деп атат да. والشافعي رضي الله عنه يعتبر القبول على الفور. Имам Шафи болсо ошол жерде сразу айтыш керек сөздү деп эске алат экен ал. ليحصل الانعقاد والارتباط. Себеби ошол жерде соода байланыш үчүн деп атат да. Бирок биз айтып атабыз илля анна нақул, биз айтабыз al-majlisu yajma'u al-kalimati al-mutafarriqata kama fi khiyar al-mukhayyarati fayahsulu al-irtibatu hukman. Ошол орун ар кандай сөздөрдү камтыйт негизи. Khiyar al-mukhayyarada жанагы сен өзүңө койдуң, талагыңды алсаң ал дегенге окшош дейт да. Ошол жерде өкүм жагынан эле, хукман жагынан эле биз байланды деп айтабыз деп атат да. Бизде маселе бул жерде мындай болот да. Бул китепти сатам деп буга айтсам, бул кабылдоонучу аябай көп китебин баардыгын карап бул жакшы китеп экен, каяктан чыкты деп бар. Китеп жөнүндө эле тема болсо, биз ажырабайбыз. Ажырабайбыз андачы. Ошо соода жөнүндө эле сөз болсо, бер жакта талак жөнүндө эле сөз болуп атса, көп сөз болот экен деген ошол бул көп сөз чыгып берсе өңү мындай экен дегендей экен да. Арзаныраак бересизби, кымбат бересизби, эки соодалашып отурсак, только ошо темадан чыкпасак биз канча 5 саат болсо деле 10 саат отуруп деле соода боло берет. Китеп темасынан чыкпаса, акырындан акча эришип кетериши мүмкүн. Чоң фирмалар ошону колдошот да, чоң бизнесмендер туурабы, көп чоң отурушат. Буга проценттен түшүп арзаныраак кылып бер депчи. Бул ошо отурум бузулган жок деп айтабыз да биз. Дароо болбош керек. Кеттик. وإذا حصل الإيجاب والقبول لازم البيع. Эми ошол эки тарап макулдашып сүйлөшсө, келишсе, соода
Болду. Милдеттүү соода болду. Милдеттүү болот. Эгерде биякта сунуштады, бул кабылдады, болду. Болду. Эч ким аны бузуп кете албайт. Ошо бизге милдеттүү деген немечи келишимчи, а? Не деген милдеттүү келишим дегенде эки тараптын бири дагы биринин ыраазычылыгы жок, бири буза албайт деген сөз келишимдечи. 10 000 долларга машинаны алдым, саттым деп кетти, эртеси берки албадым десем эмне болот? Туурабы? Албайм депчи, албай турган болдум десем. Анте албайт деп. Келишим бүткөндөн кийин. Келишим бүттү. Сөз менен болсо деле. Ооба. А берки жараксыз да боло берет, бузук неме десе, бузук келишимде. Себеби наркынын немесине кире албайт бул жерде. Мүлк колуна тиеликти отказ кылып койсо болбойбу? Жок. Сөз бергенден кийин. Жок, сөз сүйлөгөндөн кийин бүттү бизде. Келишим бүткөндөн кийин. Саттым, алдым депчи. Уже аткарыш керек экен да. Машина мисалы үйдө эле турат, машина. Саттым деп коет, мен алдым деп коет, сол. Пока алекин. Алексин акчасын эле бере элексиң. Алыш керек Сен экен. барып уже айдап барып келейинчи десең, уже менин акыма келет. Эгер берки макул болсо, сата албай калдым, сатпай эле коюнчу, мага аябай керек болот десе, берки мейли деп койсо болот. А мейли дебесе, анын өзүнүн укугу. Кайта албайт дегендейчи. Милдеттүү. Анда элдер оюм болуп калат да. Саттым, алдым, кайра сатпайм деп элечи. ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. Экөөнүн ортосунда эч кандай сооданын бузганга ыктыяры жок. Вала хияры да, колун хияры деген ыктыяры жок да. Лелептал, а? Ол жерде баяндооч, Сооданы жокко чыгарууга. Соодан бузууга. Тек гана ошол нерседе, ошол товарда, мисалы, айып болуп калса, же көрө элек болсо, көрөйүн мен. Же көрө элек сатып салды, көргөндөн кийин ыраазы болгон жок. Жакпай калды. Көргөндөн кийин сен айткандай эмески го. Интернеттен же бир неме упаковкада болсо, мына сатасыңбы, сатам. Алдым деп эко келишим түзүп койду. Ачып карадың, жакпай калды. Жок, албайм деп койсоң болот. Ушу маселеде. Азмо онлайн магазиндерде ошондой экен. Мисалы, Wildberries'те сен заказ берет экенсиң. Анан келсе, жакпай калып, бирок же ошондой болсо, кайра кайтарасың. Алар деле ошону кабыл алышты. Же айып чыкса, сынык болду. сынык болуп нерсе болуп калса. لأن في إثبات الخيار إبطال حق الغير بغير رضاه. Себеби дегенде ыктыярды жок кылган болсок, анда экинчи тараптын акысына кирип кетебиз биз. Жок, фиярды испат кылсак. Испат кылсак. Бекемдесек. Содан бузуу ыктыярын бекемдесек, анда башка бирөөнүн ыраазылыгы жок эле анын акысына кирип кетебиз. Жакшы болду, саттым, мен ал акчаны алып мен үй алам деп атат. А сен эртеси албайм деп койсоң. Албайм деп койсоң. Туура. Башка клиенттерин эле сатпай калды ал. Ыраазычылыгы жок анда. وما رواه الشافعي رضي الله عنه المتبايعان بالخيار المراد منه خيار القبول على ما مر لأن المتبايعان هما المشتغلان بالبيع حقيقة. إمام الشافعي айткан ал ошол majlisти гана эске алып атат да. Majlisти гана эске алганы биз аны ошол кабыл кылды же кылбады дегенге алып барабыз да. Бизги кабылдоо отурум болду дейбиз. Кабылдоо мааниге неме кылабыз? Түшүндүрөбүз хадистечи. Себеби дегенде эко негизи келишимди сооданы негизи эко кылат деп атат. Мисалы жанагындай айткандай көп убакыт деле ошол жөнүндө темада сүйлөшүп кете берсе, муштагилани деп атат. Муштагилани. Хакыйкатан. Эко ошол менен элек болду деп айтабыз дейт.